7 каналдын эфирин сайтка саякат программасы улантат. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы. Көрсөтүүнү баштап жатуу эскерте кетсем, мында кеткен материалдар ар түркүн интернет сайттарынан алынган. Буга дейри айтылуу Данияр Үсенов фамилиясын өзгөртүп, Даниил Урицкий болуп алганы көп эле жазылды. Кыргызстандан качып кеткен Үсенов учурда Беларусь улуттук биотехнология корпорациясын башкарып жатат. Социалдык тармактан журналист "Сиз Данияр Үсеновсуз го?" деп суроо салса, "Жок, Данияр Үсенов 2013 жылы Малайзияда өлгөн" дегени кызуу талкууланып жатат. Айрымдар өзүнүн фамилиясын Уру, Ицкий деп туура которуптур дешип шакаба чексе, айрымдары Кыргызстандан жеп ичкендерин кустуруш керектигин айтышууда. Ал эми өзүн-өзү өлүп калганын айткан Данияр Үсеновду Жогорку кеңештин депутаты Жубайы Динара Исаева дароо эле таанып, ооба, ал өзү эле экен деп жооп берген. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев иштин көзүн билбей, президентке көлөкө түшүрүүдө. Экономика катып калды. Абылгазиев болсо эптеп алы жеткен кызмат орундарын соодалоо менен алек болуп калды. Жакындан билгендер акыры иштен кетем деген инерция менен чөнтөк толтурууга ыктап алганын айтышууда. Мына, өткөндө Каракол шаарынын депутаттары шаар мэри Данияр Арпачиевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алышып, премьер-министрге жөнөткөн эле. Шаардык кеңештеги 31 депутаттын 30-у Арпачиевке ишеним көрсөткөн эмес. Анан Абылгазиев депутаттардын чечимине чыйт түкүрүп туруп, Арпачиевдин отставкасын кабыл албай койду. Көрсө Данияр мырза Абылгазиев соцфондду башкарып турганда кол алдында иштеген көздөй адам экен. Мындан улам шаардык кеңештин депутаттары жакынкы күндөрү Арпачиевдин ишин кайрадан карап, баары тең ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алып, Абылгазиевке кайра жөнөткөнү турушат. Май кармаган бармагын жалайт болгон өкмөт башчысы бул жолу эмне кылар экен деп байкап туралы. Чынын айтыш керек, учурда Абылгазиев башында турган өкмөт өтө алсыз, мажүрөө экенин далилдеди. Бир күндө өкмөттүн курамын түзүп, программасын жазып парламентке келип бакылдаган Абылгазиевте кечээкинин бири да жок. Сапар Исаковдун ордуна түндүктөн түшкөндөй кантип отуруп калганын сезбей калса, дал ошондой тездик менен кантип кызматтан түшүп калганын билбей калчу кырдаалга жетип калды. Командасы такыр жарамсыз экени барган сайын ачыкталып жатат. Мына, юстиция министри Айнура Абдылдаева экотех инспекциясынын жетекчиси Канат Муратбеков, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов, өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетов иштен кетти. Эми кезекте саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев иштен кеткени турат. Айтор ары тартса араба сынат, бери тартса өгүз өлөт деген кыйчалыш кырдаалда алапайын таба албай калды. Иштин көзүн билген бирөө келбесе, Абылгазиев Кыргызстанды сормо сазга тыгып баса бербейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Түрмөгө отура турганын кемдир бирөөлөр кулагына жакшылап шыбырап коюп, натыйжада Кыргызстандан чыга качкан Бирбол фракциясынын депутаты Аскар Шадиевди мандатынан ажыратыш керек. Козголгон кылмыш ишине ылайык келсе эле камала турганын билген Шадиев жакын арада келбей калды окшойт. Демек, Борбордук шайлоо комиссиясы убакытты созбостон Аскар мырзанын мандатын башкага бериши абзел. Мына, эл арасында Шадиевдин баш айланткан мүлктөрү бийликке таасирдүү адамдардын карамагына өтүп жатканы айтылууда. Маселен, Боорсок деген аталыштагы супермаркеттер тармагы кимдир бирөөгө белек болуп кетиптир. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов кызматынан бошотулду. Эми анын орду талашка түшүп жаткан кези. ТЭЦ-теги окуядан кийин коомчулукка таанылган Акылбек Жамангулов аталган комитетти көптөн бери эңсеп келет. Резюмеси премьер-министрге 3 ай мурун эле жөнөтүлгөн экен. Бирок Абылгазиев бир нерсе үмүт кылып жатканбы? Жамангулов жаш, тажрыйбасы жок экен деп кыйгаштап коюптур. Ушундан уламбы же мурда эле көксөп, көздөп жүргөнбү? Республика Ата журт фракциясынын түндүктөн түшкөн лидери Жыргалбек Турускулов мен болом деп шымаланып жатыптыр. Сыягы майталкандуу жерди көргөндө фракция башчылыгынан кечип кеткенге даяр окшобойбу? Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминов өткөн жумада элди иренжиткен пикир айтты. Мадаминовдун логикасына ээрчисек, депутаттар элге отчет берүүгө милдеттүү эмес экен. Башкача айтканда, өздөрү каалаган нерсени жасап, эч кимге жооп беришпей турган укуктары бар эмиш. Эсиң барда этегиңди жап, сени ким депутат кылып шайлады эле деген жан жок. Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт деген ушул эмеспи? Мурадыл мырза элден оочо болуп, өзгөчөлөнгүсү келген ой пикирди эмне максатта айтты ким билсин. Бирок муну менен көзү май басып калганын көрсөттү окшойт. Көздү май баскан
да жаман болчу эле. Өткөн аптада маалымат каражаттарына кайсы генерал Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин алдында тизе бүктү деген маалымат таркап, коомчулук ызы-чуу түшүп эле жатып калган. Кайсы генерал экени бизге да табышмак болчу. Изилдөөлөрдөн, иликтөөлөрдүн жыйынтыгынын негизинде караларга тизе бүккөн генерал кадимки Камчыбек Жолдошбаев айтмакчы, ит атар Данияр Абдыкаров экен. Бул окуя үстүбүздөгү жылдын 4-августунда болуптур. Камчысы мойнуна илип камчынын астынан өткөнүнө караганда катуу косяк кылса керек. Өздүк булагыбыздын маалыматына таянсак, ошол жерден генералды сүрөткө да тартып алышыптыр. Бул жоругу менен Абдыкаров милиция кызматкеринин намысына доо кетирип, беделин түшүрдү. Анан ушундай жосунсуз кылыгы менен УКМКга кирет элем деп чуркап жүргөнүнө баш чайкабастан башка арган калбайт экен. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Максим Бакиевдин эң жакын финансы кеңешчиси Евгений Гуреевичтин айткандары боюнча Жогорку кеңештин профилдик комитетинде маалымат берет. Эске сала кетсек, азыр АКШда шарттуу абакта отурган Евгений Гуреевич жакында Азаттыкка берген маегинде Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин айткан. Ошондой эле ал Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып кызматташууну сунуштаганын. Бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Эми буга прокурор Жамшитов эмне дээр экен? Экс-депутат Асия Сасыкбаеванын уулу Марат Айтымбетов баңгизат үчүн 25 000 сом айыппул төлөп кутулду. Мындай чечимди Октябрь райондук соту чыгарды. Маалыматта шектүү өз айыбын моюндап, өкүнгөнү айтылат. Эске сала кетсек, Бишкек ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы 30 мартта жүргүзгөн ыкчам иликтөө иштеринин алкагында ИИМдин кызматкерлери кичи райондордун биринде эркек кишини текшергенде оң бутундагы байпагынан полиэтилен баштыкчасын табышканын билдирген. Баштыкчадан порошок түрүндөгү ак түстөгү зат чыккан. Алынган зат экспертизага жөнөтүлүп, жыйынтыгында ал 0,591 грамм салмактагы альфа-ПВП деп аталган психотроптук зат экени аныкталган. Бул факты боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси башкага берүү максатын көздөбөстөн банги каражаттарын же психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү менен кылмыш ишин козгогон. Кармалган адам экс-депутат, экс-вице-спикер Асия Сасыкбаеванын уулу 1989 жылы туулган Марат Айтымбетов болуп чыккан. Ага карата соттун 2 айга камакка алуу жөнүндө чечими чыккан болчу. Улуттук филармониянын жетекчиси Кыргызбай Осмонов иштен кетери айтылууда. Учурда Осмоновдун ордуна ким келет деген маселеде көз жаздымда калган жок. Эгер чындап Кыргызбай мырза иштен кете турган болсо, анын ордун айтылуу төкмакын Аалы Туткучев баса турганы кеп болуп жатат. Расында, Аалы мырзага ишеним көрсөтүлсө, камчы салдырбай ишти жөндөп кетет деп ишенсек болот. Ал эми Осмонов кандай себептерден улам иштен алынганы жатканы белгисиз. Өткөн жумада филармониянын бир өңүрү өрттөнүп кетти. Балким мекемеге болгон шалакы мамилесинин кесепети тийдиби? Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Эскерте кетсем, мында кеткен материалдар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.